Россиянын Москва ситисин кыргыздар курган. Ушундай кетсе 2027 жыл биз Россиядан өтөбүз. Компаниянын акчасы болбосо, лучше баштаба. Эмне үчүн үй алам деп жүргөн адамдар сизге келиш керек. Шиндилер деген 165 жылдык тарыхы бар компаниянын. Договор түзгөнбүз келишим. Кардарларга моундай документтерден бери көрсөтөсүздарбы? То есть бизнесте келатып саясатка баргандык, бул бизнесте анын максатынын жоктугу. Чын эле биздин эл жалкоо. Россиянын 42 шаарында филиалын ачып, Компанияда иштегендер эле 900. сотрудниктер 900ден ашты. Бишкектен көп эле жолу үй алдым. Мага өзүмө канааттандырган жок. Бирок үй бүткөнгө чейин эч кандай акча жылдыруу болбош керек. Балдар чогулткан алимендерди, жанагы койдун терилерин алып анан чогултуп, жана ошко апарып сатчу элем. Сүйүп калган карышкыр бул жырткыч эмес дейт да. Бүгүн Кыргызстанга келип иштей турган убакыт. Амансыздарбы көрөрмандар? Буга чейин биз курулуш тармагындагы ар кандай көйгөйлөрдү чагылдырып келгенбиз. Мындан ары ушул курулуш компанияларынын абийирдүүлөрү тууралуу дагы айтып берейин деп чечтик. Бүгүнкү биздин маектешибиз жеке ишкер Нобель курулуш компаниясынын директору Каныбек Акаев болмокчу. Анда кеттик. Алейкум ассалам. Мырза, Роман. кандайсыз? Куш келипсиз. Биздин компанияга. Рахмат. Кубанычтабыз сизди көргөнүбүзгө. Жумуштарыңыз жакшыбы? Жакшы баары. Жакшы. Бая шүгүр. Мына сиздин кеңсеңизге келип калдык. Иш күнүңүз негизи эле эмнеден башталат? Иш күнү бизде жумушка келгенден баштап эле бисмилля деп биринчи отдел продажага барабыз. Отдел продажадан бардык кабарлардан кабардар болуп, андан кийин бардык Сатуу иштер ушул жерде жүрүп атыптыр да азыр. пока ушул жерде жүрүп атат. Кудай буйруса. Мында көп тоскоол болбой ары кете берели, э? Жүрүңүздөр. Кардарлар менен сүйлөшүп атышат окшойт. Андан кийин биздин отдел продажанын переговоруна кириңиз. Сүйлөшүүлөр ушул жерде жүрөт экен. Сүйлөшүүлөр, компания жөнүндө тааныштыруулар. Андан кийин биздин кайсыл жерде объекттерибиз курулуп атат, алар жөнүндө маалымат беребиз. Бул жерде сиздердин ар бир келген кардарларга моундай документтерден бери көрсөтөсүздөрбү, э? Да, биздин компаниябыздын ошол саясаты ачык, эч кандай жашыруун же болбосо бир оюндарды уюштуруу деген бизде жок. Бизде түз жана так, ачык иштегенге. Жакшы жери ушуну мен биринчи жолу көрүп атам курулуш компанияларын. Биринчи келгенде эле ар кандай сөздү айтпай, биринчи эле минтип мамлекеттик экспертизанын корутундусун көрсөтөт экен сразу эле. Анан бүт уруксат кагаздары бар тууралуу QR кодду коюптур. Ушул жерден каалаган адам текшерип алса болот экен. Бул дагы бул компанияга ишенимди арттыра турган кадамдардын бири экен. Бул жакшы экен анда сиздерде мындай болсо. Бул жерге отуруп, эгер биздин кардарлардын көңүлүнө туура келген нерселерди уже бул жерде отуруп, кенен, айкын, шашпай, баардык маалыматтарды берип, сүйлөшүп, эгерде көңүлдөрүнө туура келсе, жакса, анда уже дальше официальный кагаздар менен толтуруп, договорлор түзөбүз, Кудай буйруса. Андан кийин кийинки эле биздин жумушубуздун уландысы. Бул жерде биздин жетекчилер отурат. Бул жакта кандай жетекчилер? Бул жерде биздин Саламатсыздарбы? Салам алейкум. Биздин юристибиз Дастан, андан кийин биздин Нурила айым продажаны жетектейт, маркетингди жетектейт. Бул жерде более такой руководителдер отурат. Анан бул жерге дагы келип бир 10 мүнөт 15 мүнөттүк өзүбүздүн иш пландарды сүйлөшүп, иш пландардан кийин анан бардык жумуштардан бир sıra кабардар болгондон кийин өзүмдүн кабинетиме барып, анан иш күнүн толук кандуу улантабыз. Жүрүңүз.
Сиздин компанияда канча кызматкер бар жалпы? Жалпысынан бизде штатный офисте 17 киши иштейт. Андан сырткары объекттердеги кишилерди кошкондо где-то 40-тан ашып, 40-тан ашып иштейт. Штатта, да. Себеби бизде бир аз өзгөрүүлөр болуп турат. Алардын ичине ошол охранниктерден баштап прорабтар, начальник участок бардык. Андай күнүңүз эртең менен келгенде баарын бир сыйра кабар алып кирип туруп, андан кийин анан иш бөлмөңүзгө келет экенсиз да? Андан кийин иш бөлмөгө келип, ишибизди кандай десем, маалыматтарды алгандан кийин ишибизди улантабыз да. Чтоб сразу эле келгенде иштештин биринчи тартиби бар да. Кийинче баардыгын караш керек. Жакшы эле болду, кандай түн болду, тынч эле болду. Стройка деген бир аз ушундай өзгөчө кесип, курулушта ар кандай нерсе болуп турат. Себеби бул курулуш ар кандай кырдаалдарды биринчи маалымат алып, андан жумуш башташ керек да. Анда иш бөлмөңүзгө кирип, маегибизди уланталы. Хош келипсиз. Сизди талпынткан айыл жериңиз, ата энеңиз тууралуу баштасак, анан кайсыл жерде туулуп, өсүп, ушул эрезеге жеттиңиз? Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Сабай айылында төрөлгөм. 1982 жылы 11 март күнү төрөлгөм. Ошол жерде мектепти бүткөнгө чейин толук орто мектепти ошол жерде аяктадым. Андан кийин Ошко юридический факультетке окуу үчүн Кыргыз мамлекеттик улуттук университетине юридика факультетине тапшырып, ошол жерде окууну бүттүм. Юридика факультет. Кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Ата энеңиз тууралуу айта кетпейсизби? Атам инженер, апам мугалим. Орто үй бүлө деп айта алам. Себеби бай эмес элек. Орто үй бүлөдө чоңойдук. Анан аябай жакшы тарбия берген экен ата энебиз. Себеби тарбияга мен кийин маани бердим. Себеби жаш убакта, жанагы эмоциональный убактарда көп нерсени баалабайт экен адам, энергичный убакта. Кийин жаш өтүп, бир аз токтогондо көп нерсени байкадык. Себеби тарбияны мен ошондо байкадым. Рахмат айтам бүгүнкүнчө ата энеме. Бала чагыңызда эмне кылчу элеңиз? Же ошол окуп жүргөн кезде деле бир нерсе алып сата коюп, бир окшогон бизнеске шыгыңыз бар беле ошондо эле? Же бир дыйканчылык кылчу элеңиз? Бала чагымда эле жанагы бирдемкелерди алып сатканга өзү шыгым бар болчу. Себеби дегенде жанагы балдар чогулткан алимендерди алып топтоп сатуу, ал убакта жанагы койдун терилерин алып анан чогултуп жана Ошко апарып сатчу элем. Андан кийин что өзүмдүн ички максаттарым көп болчу да. Кандай кылсам мен көп акчалуу болом, кандай кылсам мен тез жанагы кризистен чыгам деген ойлор менен алып сатыш мен үчүн коркунучтуу эмес болчу. Демек сиз ошо мектепте окуп жүргөн кезде эле айылдагы балдар сизге алюмин, жана койдун терилерин алып келип берчү беле? Алып келип берчү эле. Аны сиз шаарга алып барып сатасыз? Чогултуп Ошко апарып сатчу элем шаардан. Ошентип башталган башында. Анан кийин бул чоңураак бизнеске качан аралашып баштадыңыз? Эмнеден баштадыңыз? Чоңураак бизнеске Россияга баргандан кийин аралаштым. Себеби дегенде ал убакта ошол өлкөбүздө Аскар Акаевичтин доору болчу президент убагында. Өлкөбүздө кыргызстанды кантип жакырчылыктан чыгаруу деген программалар болчу да. Себеби аябай өлкөбүз кыйналып турган убак болчу да. Себеби жаңы эгемендүүлүк алып ушундай убак болчу. Анан бизде иш жок болуп, анан бардык эле мекендештердин көпчүлүгү Россияга кеткен. Ошондой көпчүлүктүн катарында мен да кеткем. Россияга барганда эле мен
байкадым, мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү экенин байкадым ошол убакыт. Себеби дегенде биз издеген нерселердин баардыгын ал убакта ошол Россия өлкөсүндө көп эле кишилер жасап аткан экен. Байкадым сразу эле. Баягы Кайсы жылы бардыңыз биринчи жолу? 2002 жылы Новосибирск шаарына бардым. Ошол жерден Барганда кандай жумуш кылдыңыз? Баруу эле бизнес кылуу, мындай чет өлкөгө кыйын да, бир катардагы бир жөнөкөй бир жумуштан баштадыңызбы же эмнеден баштадыңыз? кандай десем, барганда мага кандай иш болсо деле айырмасы жок болчу. Себеби дегенде ишти башташ керек. Кантип болсо дагы башташ керек болгондо ошон үчүн барганда 1-2 ай грузчик болдум. Андан кийин эле ошто курулуш тармагында акчаны көрдүм. Себеби көптөгөн жанагы компанияларга жетишпегендик бул кадр маселеси болчу. Мага жеңил эле болду, себеби өзүм характеримде жанагы уюштуруучулук, өздөштүрүү, Кудайдан берилген бир аз нерселер бар экен. Анан ошондо эле достор, ошол жерде жаңы келген тааныштар бардыгы эле сүйлөш менен башталды. Анан бригадир болдум стройкада. Анан өзүмчө команда түздүм. Анан өзүмчө иш алып баштадым. Андан кийин уже мүмкүнчүлүктөр көбөйүп кетти. Карасак, мына бүгүн азыр өлкөбүздө аябай чоң мүмкүнчүлүктөр жаралды го. Ошол убакыт Россияда 25 жыл мурда болуп аткан экен көрсө. Бүгүнкү күндө чындап эле өлкөбүздө аябай чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Ошон үчүн бизге өзүбүздүн мекендештерибиз жумушка жетишпей, башка жактан келген жумушчулар дагы толуктай албай атат. Даже Кытайдан, Индиядан келип атпайбы, Өзбекстан деген. Ошолордун баардыгы көп жыл мурда Россияда болгон да. Ошол мүмкүнчүлүктөрдөн пайдалануу деген менде бир ой кетпей туруп калды да. Себеби баардык мүмкүнчүлүк өмүр бою болбойт. Ал баардыгы мүмкүнчүлүктөр чектелүү жана убактылуу гана болот да. Ошолордон пайдалануу деген менде мындай ой жүгүртүүлөр мени өзүмү тездетип атты. Демек, катардагы жумушчудан баштап, анан бригадир болуп, анан бирөөнүн ишин алып, курулуш тармагын жүргүзүп, андан ары көтөрүлүп кийинки баскычтар эмне болду? Жеке өзүңүздүн ишиңизди качан кантип баштадыңыз? Андан кийин иштеп жүрүп эле бир 2008 жылдары бир өзүмдүн жашоомдо жаңылык болду. Ал жаңылык кандай болду? Мекендештер келип өлкөбүздөн, ошол убакта Россияда иштеп аткан мекендештерибизге сим-карта алуу проблема болчу. Анан мен өзүм атыма сим-карта алып, тигилерге берип, анан мекендештер менен сүйлөшүп жүрдүк да. Анан бир күн ой келди, что бизге көп эле сим-карта бербейсизби деп, анан Билайн ошол Мегафон компаниялары менен сүйлөшсөк, анда силер өзүңөргө корпоративный отделден көп эле сим-карта албайсыңар деп. Анан карасам ал дагы мүмкүнчүлүк экен. Себеп дегенде ал жерде Евгений деген жанагы жетекчиси менен сүйлөшүп, анан мега компаниябызга, то есть компаниябызга эмес, мекендештерге бизге ушундай корпоративный силерде тариф бар экен, ошондон бизге бергиле десем, хорошо деп мага 200 сим-карта берди. Аны бир күндө эле тараттым. Анын эртеси күнү дагы сурадым, 500 алдым. Анан токто деп, эми компания ачайын, компанияга алайын, компаниядан анан мекендештерге берейин деген ой келип, ошо мен айткандай эле бардык нерсе мен ойлогондой болуп калды. Андан кийин ошол убакта 13 сомдон болгон звоноктор Кыргызстанга 13 сомдон чалчу элек да минутасына. Мен сунуш киргиздим Билайнга, айттым, бизге арзаныраак тарифти берсеңиздер болот. Болот, бизде мондай эсеп бар, бир айда 350 сомдон аз эмес сүйлөшүшүңөр керек деген талап бар экен, жана папкасында. Аны биз жөнүнө сүйлөшөбүз дедик. Жанагы 13 сомдук минутасы звонокту биз 1 сомго түшүрдүк. Себеп биз абонентский плата дегенди мен киргиздим, анан сурандым, биз күнүнө 10 сомдон төлөйлү, бирок бизге 1 сомдон
минутасына звонок чыгарып бергиле. Ушундай тариф десек, анан пилоттун вариант кылып чыгарып берди бизге. Анан бизде жанагы бир айда үй бүлөсү менен сүйлөшүү үчүн бир саат гана сүйлөшчү да ошол убакта. Себеби акчанын күчү дагы чоң болчу да. Анан 1 сом өткөзгөндөн кийинкире сүйлөшүп калдык. уже 1000 минуттан сүйлөшүп баштадык да. Анан кененчилик өтүп кеттик. А то что могу WhatsApp'тар кийин чыкты да. Интернеттен сүйлөшүү дегендер ал убакта жок болчу. Ошо менен анан кудайдан болуп ишим жакшы болуп кетти. Анан жанагы ошол убакта Бакаята деп Россияда компания ачтым. Жанагы филиалдарын ачып отуруп, Россиянын 42 шаарында филиал ачтык. Бул ушу Билайн сим картасын сатуу боюнча. Билайн сим картасынын өзүбүздүн тарифти сатуу боюнча. Бизге интернационал плюс деген тариф чыгарып берди. Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстанга биз звонокторду 1 сомдон спец тариф. Бир гана Бакаята компаниясында бар. Башка тариф, ал тариф башка өзүнүн магазиндеринде сатылбайт. Ошол менен биз Россиянын 42 шаарында филиалын ачып, 900дөн ашык киши биздин компаниябызда иш алып барды. Компанияда иштегендер эле 900. Сотрудниктер 900дөн ашты. Бүгүнкү күндө деле иштейт. Ошол дагы деле бар. Да. Азыр 35 шаарында калган. Бир аз азайттык, себеби Россиянын бүгүнкү абалы бир аз ошол нерсеге бизди мажбурлады да. Тариф саткандан бул пайда кандай түшөт эле? Мунун сизге кантип пайда келчү ошодон? Бизге мындай да. Сүйлөшүлгөн бир айдагы выручка деп коет го. Ошондон биздин компаниябызга 25-тен 50%га чейин акча бизге которулчу ежемесячно. Демек сиздер саткан сим карталарды алган адамдар бир айда ошо Билайн компаниясына канча акча төлөсө, ошонун 25%ы сиздерге түшүп турган. 25-тен 50-ге чейин. 50-ге чейин сиздерге түшүп турган. Ар бир айда. И ар кандай тариф бар, жана ар кандай операторлордун, сотовый операторлордун өзүнүн бир аз өзгөчөлүктөрү бар. Кээ биркилер 25% төлөйт дагы, до конца срок жизни жанагы сим карта канча иштесе ошончо төлөйт. 50% төлөгөнү ал 2 жыл төлөйт, бирок 50%ын төлөйт. Тандагыла дейт да. Ошол менен ар биринин өзгөчөлүктөрүнө жараша 4 компания менен бүгүнкү күндө иштесебиз. Билайндан сырткары дагыбы? Биз Билайнды ачкандан кийин бизге өзүбүзгө сунуштар келди. Биз менен дагы иштешкиле деп МТС компаниясы, Теле2 компаниясы и Мегафон компаниясы. Себеби алардын ичинде дагы конкуренция бар да. Эмне үчүн силер Бакаята компаниясы менен договор түзбөй атасыңар? Булардын ежемесячный обороту биздики выручкабыз Россия боюнча алганыбызда миллиарддан ашык соода кылып аттык ежемесячно. Себеби биз максимальный бир жылда 1,5 миллиондон ашык кишини жаңы подключение кылып аттык да эми. Бир айда 1,5 миллион. Жок, жылына. 1,5 миллион алып атты. 1,5 миллиондон ашык кишини жылына жаңы абонент кошуп аттык да. Анан аны көргөн компаниялар эмне үчүн силер иштебейсиңер деген жергиликтүү жана региональный директорлорго болгон талаптарды коюп, анан алар биз менен иштешкенге кызыктар болуп, өздөрү келип биз менен иштешти. Азыркы учурда деле актуалдуу иштеп атабы? Актуал, бирок андай эмес, мурдагыдай эмес. Себеби ал убакта биздин конкурентим жок болчу мен. Жалгыз болчумун. Азыр эми 250ден ашык киши иштешет ал. Конкуренттерби азыр? Конкуренттер 250ден ашты азыр. Россияда, Борбор Азиядан баргандар да азая баштады. Да, азайып баштады. Негизи эле мындан башка дагы бизнестин канча тармагы менен алектенесиз? 9 багытында иштейбиз бүгүн. Көп болчу, азайттым. Себеби дегенде өзүм жетишпей калдым. Максат чоң. Убакыт көбөйбөйт. Бирок энергия жетпей калып атты. Анан өзүм дагы бир аз жаштык кылдым окшойт. Анан токто, кийин көбөйтүшүм мүмкүн, бирок азыр азайтайын деп азыр азырайтып, азыраак иш алып баратабыз. Кайсы багыттар? Багыттардан ресторан багытында иш алып барабыз. Мал чарбачылык Россияда. Жана крупный рогатый скот деп коет, крес. Кыргызстанга жөнөтүү, ал жерде кармап, аткорумда
Өзбекстанга, араб өлкөлөрүнө жөнөтүү, андан сырткары алып сатуу Россиянын ичинде, андан сырткары завод жанагы бизде таш кесип, Ошко ачканбыз 2013 жылы. Разработка. Ташты кесип, элдин талабына жараша заказдарына чыгарып сатуу. Жана үйлөргө чапкан Сары таш деп коет бизде, сары таштар. Кыргызстан жана оштон чыгат өзгөндөн. Ошол таштарды жасап сатуу. Негизи биздин алган жанагы немелерибиз, оборудованияларыбыз. Мрамор, граниттерге дагы кесет, бирок ал таштар бизде көпчүлүк чыкпагандыктан бүгүн бириси курулуш. Ушундай кичинекей, бир аз кичинекleri бар. Россияда дагы жумуштарыңыз жүрүп атат да азыр анда, Да, Россияда жумуштар жакшы эле жүрүп атат. Убактылуу бир аз өйдө ылдыйыштар бар. Россиянын өзүнүн абалы бүгүн ушундай да. Дүйнө менен күрөшүп атат, Украина менен күрөшүп атат деген. Россияда канча жүрдүңүз жалпы? Жалпы ишкерликти ошол жакта жүргүзүп? Жалпы жүргөнүм 22 жыл жүрдүм ал жакта. Мындай тыгыз өзүм үчүн иштеп, жанагы бизнес тармагында 2009-дан бери. 12-13 жыл ал жакта бизнес кылдым. Азыр деле кылып атам. Мурда эми ошол жумушуңуз менен Россияда көбүнчө жүрчүсүз да, анан азыр эми Кыргызстанга келип туруктуу бул жакта дагы ишкерликти баштап жатыпсыз. Бул Кыргызстанга келип, азыр курулуш тармагына аралашып, бир эки үйдү салып баштапсыз. Анан бул тармакка качан келдиңиз? Эмне себептен ушул жактан курулуш тармагынан дагы иш баштайын дедиңиз? Мен оюм жок болчу негизичи. Башта жанагы 2002-жылы Россияга барганда эле мен негизи стройкага кабылып калдым да, жолуктум да стройка мененчи. Ошондо эле уже иш тажрыйба алуу башталды. Ошондон баштап мен бүгүнкү күнгө чейин тажрыйба чогулттум. Мындайча айтканда нолдон баштап жанагы завершение баягы жумушту бүткөзгөнгө чейинки этаптын баардыгын толук түшүнгөн үчүн мага аябай эле мындай жеңил жана мындай тааныш кесип да бул. Анан эмне үчүн айтып атпайсызбы, эмне кандай себеп менен кирип калдым депчи. Бишкектен көп эле жолу үй алдым. Бирок алган үйлөрүм мага өзүмө канааттандырган жок. Арзан же кымбат үй дегенде эмес. Ал тандоодо сиз эконом класс, комфорт класс, премиум класс, бизнес класс деп бөлүнөт да. Анан сиз өзүңүз билесиз. Акчаңыз кайсы категорияга туура келет. Сиз үйдү алып атканыңызда сиз экономго деген төлөгөн акчаңыз да ал экономдогу эмес болуп чыгып атпайбы үйдү алганда. Комфорт эмес. Бизнес эмес. Жана үйдүн категория деңгээлдеричи. Анан токто өзүм киришсем окшойт деп мен өзүм бел байлап, анан киришип баштадык. Ошо баштаганга чейин тактап кетейин. Бул эч бир компания ичим чыккан жок деп атасыз го. Булар үйдү курганда эмнесин туура эмес кылат? Сапат жагынанбы, же мындай түзгөн шарт жагынанбы, дизайн жагынанбы, булар эмнеси жакпады сизге? Жашыңызда мындай премиум үй салабыз деп мактанып жүргөн лидер компаниялар деле бар бизде. Бар. Алардын эмнеси жаккан жок. Курулуш жана курулуштун алгоритми бар да. Ал бир нерсенин экинчини кандай деп мындай кыска түшүндүрүп берейин. Биринчи, экинчи, үчүнчү этап болуп кете турган этаптарды алардын өзүнүн нормалары бар. Сактай турган. Мисалы үчүн стройкада жанагы монолит каркасы бул курулуштун позвоночниги да, мындайча айтканда омурткасы. Аны өзүнчө караш керек.
Андан кийин анын терезелери, анын обшивкалары, анын ичиндеги отделкалары баардыгы өзүнчө талап менен курулуш керек. Анан менин көргөнүм, биз алган үйлөрдөн же түшүнбөйт өздөрү, же талап кылбайт курулушчулардан. Мындайча айтканда контроль жок. Акырында чыккан картинага өздөрү ыраазы болот дагы, элге жанагы мындайча айтканда айласыздан эл кабыл алат дагы, макул болуп анан үйдү кабыл алып атат да. Мындай кубанып, ушул үйдө мен жашайм, ушул үйдө мен ушунчалык болушун мен күткөн эмесмин. Мен мынчалык болот деп ойлогон эмесмин деп ушунчалык сүйүнүп кирген үйлөрдү мен өзүм көргөн жокмун. Себеби дегенде курулуш убагында эч кимге, бир дагы строительный компанияга жана колдонулган материалды бербейт. Бардыгы жаңы мешоктогу, же болбосо таза раствор, же болбосо жаңы арматураларды колдонушат. Даже акыркы кровляга чейин. Фасад, кандай гана эмне колдонбосун курулушта, бардыгы жаңы алат. Жаңы колдонулбаган магазинден алынат да. Ошонун 70-60% примерно курулуш убагында, кандай десем, бесконтрольный колдонушат. Нарушение менен, мындайча айтканда. Себеби бул талаптан зависит этет. Эгерде жетекчи кандай талап коюп, ошону көзөмөлдөсө, ошол эл күткөн жана өзү күткөн үйдү акырында бүтүрөт. Жок, менин бизнесим башка, акча табуу үчүн гана мен бир аздан ыргытып койдум, курулушка кошумча кошуп койдум, анан мен көбөйтүп алам деген кишилер курулуш жасаганда, курулуш сатуучулар сатып аткандагыдай үй болбойт. Бунун баардык процессин контролдош керек. Бул жетекчиден көз каранды. Эгерде жетекчи өзү жок, талап мынандай, бул болбойт, булуңарды мен кабыл албайм деп талап менен иштесе, үйдүн качествосу ошондо гана чыгат. Эч кандай коркунучсуз, эч кандай жанагы нарушение жок болуп бүтөт да үй. Эми бизде бир кездери жанагы азыр ушу курулуштун сапаты жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Элден акча жыйнап алып эле, эптеп үй тургузуп берип, киргизип коюп, анан кийин чөнтөгүм толтуруп кетсем деген ишкерлер, псевдо ишкерлер чыкканда, анын кесепетин азыркыга чейин тартып атабыз. Мен мага кайрылгандар 3 жыл, 4 жылдан бери үйүмө кире албай атам, же акчамы ала албай атам деп жүрүшөт. Алардын максаты, мен карасам, эптеп акча жыйнап, андан ары эптеп үй куруп, анан ушулдан бир бизнес кылып эле кетейин деген ойлору болгон экен да. Бул ушундай кырдаалга кептелишине эмне себеп болду дейсиз? Эл мындай жашай турган үйдөй эмес, мындай өтө мындай көңүл кош мамиле кылып салышканда ушу курулуш тармагына. Элдин акчасына ишенип, өздөрүнүн жана бизнес модельдерин таап, ошол модельде иштешет да. Бул эми дүйнөнүн бир эле Кыргызстанда эмес, көп эле жерлерде бул тажрыйба бар. Бул деген кандай десем, эгерде идея кимден чыкты, ошол киши өзү этегине чейин жумушту контролдосо, чындап эле жетет. Бирок өзүнүн идеясына, өзүнүн тажрыйбасына ишенип, акчасы жоктон башталып атпайбы? Анан кээ биркилер менен сүйлөшүп, ушундагы сыңар ушундай бир акчалар табабыз деп, анан партнер, инвестор таап, анан нарушениелер болуп калат жолдо. Кандай болуп? Бириси бербей калат акчаны, же болбосо ишенбей калат, же болбосо көзү жетпей калат жумуштун чыгышына. Ортодо. Анан жанагы курулуш алгоритми ошол жерден анан жабыркайт жолдо. Анан эртең менен анан
убакыт өтүп кетет. А бирөө баштаган орто жолдо эле жеп башка жака колотуп алышат. бул эми ички саясаты. Алар эгерде түшкөн акчаны чындап эле түшкөндөй курулушка колдонсо эгер, ал токтоп калган убакта деле башка бизнесменге сунуштаса, алар келип экономикасын карайт. Чындап эле $1,5 миллион $10 миллион чейин бул жерге кеткенби? Эсептейт да аналитика өздөрү. Туура бүт акча салыныптыр, бул жерде пайда бар деп гана башка киши акча сала алат. Жок, бул жерге $3 миллион продажа болуптур дагы, бирок анын жарымынан көбү салынган эмес. Аны строительдер, профессионал строительдер келип эле көрүп эле айтат. Мынча акча салынган эмес, кайда кетти деп эле сурайт да. Дегенде анан мындай туура эмес жооп бергендиктен инвесторлор кайра кача баштайт. Бунун баардыгы туура эмес эсептен, туура эмес иш алып баруудан элди жабыркатып атышат да. А эгерде чындап эле түшкөн акчаны же болбосо негизи бул курулушта өзүнүн бүгүнкү күнүн талабын айтайын. Мен мурда жок болчумун, бирок мен дагы ошо жанагы алардын кесепеттерин көрүп атам. Бирок башында жок болчумун. Ушундай болчу экен, 100% эле төлөп койчу экен курулуш котлован убагында элечи. Бирок бүгүнкү күндө мен өзүм көрүп, өзүм ошонун жанагы температурасын, давлениясын, жанагы бүт маанайларын көрүп турам да, курулуштун кандай багытта эмне болуп аткандарын. Өзүмүн көргөнүмдө, эгерде сенин акчаң 50%-на жетпесе курулушта, орусча айтканда не чего тебе делать? Жеке өзүңүн Жеке компанияңдын акчасы болбосо, лучше баштаба. Себеби бүгүнкү күндө конкуренция аябай күчтүү, продажа слабый. Себеби биздин өлкөбүздө 80 миллион калкыбыз жок. Бизде 7 миллион эле калкыбыз бар. Анын дагы кандайдыр бир части башка өлкөлөрдө жашап атышат бүгүн. Анан бүгүнкү күндө биздин анчалык көп сатканга, мындайча айтканда, рынокто бизде анчалык киши жок. Ошого өзүң куруп бүтүрө алсаң гана башташ керек. Анан жок, элдин гана акчасына ишенип туруп, мен сатып гана киргизип, мен ошондон кура берем деген ой пикирлериң болсо, кимде дагы? Ал ката. Ал уже келечеги аксайт. Эгер акса бүтүрсө дагы эте жакшы. Такыр эле жатып калышы деле мүмкүн. Сиз Нобель компаниясын ачаарда эмнеден баштадыңыз? Канча акчаны салдыңыз? Бул жакында эле баштадыңыз, дем көп убакыт боло элек. Качан баштадыңыз? Ошо тууралуу айтып бербейсизби? Компаниябызды ачканыбызга 1 жыл боло элек. Бирок биз ошо ачкан күндөн баштап эле даярдыгыбыз, биринчи көп эле убактыбыз ошол документациялардын туура чогултуу жана толук чогултуу. Бүгүнкү күндө жана QR код чыгарып атпайбы? Минстройдон ошондой талап коюлган. Эгерде QR кодуң жок болсо, сен курулушту баштай албайсың. Бул туура талап. Себеби бул мамлекетибиздин элге болгон жанагы сыйы жана камкордугу гарантиясы да бул. Туура. Андан кийин акча коет, объекттин чоңдугуна, кичинелигине карап, дагы талаптар бар. Мончо акчаң болсо, стартовый жанагы уставты капитал. Уставты капитал ал болуш керек. Андан кийин дагы запас акчаны көргөзбөш бул шарт эмес. Жанагы условный капитал, то есть баштапкы капиталдан ашкан. Но бирок биздин өзүбүздүн акчабыз үйлөр сатылып атса дагы, сатылбаса дагы, Кудай буйрса, биз толук бүтүрө алабыз. Себеби биздин капиталыбыз бар. Ошого ишенип биз көп эмес 1-2 подъездүү үйлөрдү баштаганбыз. Биринчи ошодон баштадыңыз. Биринчи, себеби биз тажрыйбабыз болсо дагы ал өзгөрүп кетиши мүмкүн. Себеби орусча айтканда рынок свои диктует. Ал кандай гана убакыт болбосун, жагдай болбосун, өзгөрүп турат. Себептен продажа аксап калышы мүмкүн жолдо, жок, курулуш материалдары кымбаттап кетиши мүмкүн, жок, кандайдыр бир көп эми кырсыктар болушу мүмкүн. Ошолордун баардыгын эске алып, анан үй башталгандан баштап бүткөнгө чейин тыгыз иштеш керек. Жанагы бир курулушту
жарымдатып коюп шашпай жүрүп атпайбы? Ошолордун бардыгын мен бир эле нерсесин көрөм да, коркунучту гана көрөм. Кандай коркунуч? Бизге айтылбаган кымбаттоолор бардык убакытта күтүлүп турат. Себеби былтыры бизде 2024 жылы дефицит цемент болуп калды. Цементтин баасы кескин 300 сомдон 700 сомго чыгып кетти. Арматура тынбай көтөрүлүп турат. Курулуш ишчилеринин эмгек акылары тынымсыз көтөрүлөт. Ошолордун бардыгын эске алганда биз койгон жанагы экономикага биз табабыз деген пайдалар, пайдасыз өзү менен өзү чыгып калса, кээде сүйүнүш керек. Ал жетпей деле калат. Себеби жанагы компанияны түзгөндө эмес, компаниянын анын стратегиясы болуш керек. Кайда барам, кимдер менен барам, кантип барам, эмнеге барам деген максаттардын бардык суроолорго сизде жооп болуш керек. Биринчи стратегия. Анын ичинде анан ички саясаты кандай кылып жасайбыз буларды? Азыр сиздер ошо 1 подъездүү, 2 подъездүү ошо чаканыраак үйлөрдөн баштапсыздарбы? Нобель, Монтана деп, аларга уставдык капиталын канча салдыңыз? Бүгүн Канча уставдык капитал коюп туруп баштадыңыз? $1 миллион койгонбуз башташында. Бирок $1 миллион деген ал нөлдөн чыга албайсың да. Бизде андан көбүрөөк жакшы эле. Но бизде коркунуч, Кудай буйруса, пока жок, эч кандай. Себеби биз квартиралардын сатылганына карап өзгөртөбүз деген түшүнүк жок. Сатылабы, биз токтотпой куруп. Сатылбаса да сапаты ошол бойдон кетет. Анда ушул жерден бир мондай суроо берейинчи. Эмне үчүн үй алам деп жүргөн адамдар сизге келиш керек, Нобель компаниясына келиш керек? Өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү биздики, биз өзүбүздүн эл алдында койгон миссиябыз бар да. Сапат. Кандай сапат? Бүгүнкү күндөгү дүйнөдөгү эң мыкты тажрыйбалуу, жанагы мол тажрыйбалуу компаниялар менен тыгыз иштеп, бүгүн жанагы обмен опыт кылып, сүйлөшүп, ошолордон үйрөнүп, анан мамлекетибизге жанагы кичинекей болсо дагы сапаттуу нерселер, үйлөрдү салганыбызда биздин ошол салымыбыз. Ошон үчүн биз башкалардан өзгөчөлүгүбүз дагы биздин үйлөрүбүз бүгүнкү күндө бүт элек үчүн көп нерсени айта албай атам, но бирок Кудай буйруса бүткөндө көрөсүздөр, дышащий квартиралар. Ар бир квартира биздики, терезени ачпай өзү дем алат. Андан сырткары биздин компаниябыз жашоочулар үчүн гана сапаттуу эмес, шаарга дагы көркүнө көрк кошо турган саясаттабыз. Себеп кандай? Бүгүнкү күндө көп эле компаниялар 95% мындайча айтканда компания кондиционерлердин жанагы челектерин көчөгө, балкондорго ийилип, шаардын кооздугуна, келечектеги кооздугуна туура эмес жагын көргөзүп атат. Ошолордун бардыгын биз бекиткенбиз. Себеби фасад, үйдүн көрүнүшү бул шаардыктар үчүн. Анын качествосу жашоочулар үчүн. Курулуш материалдарынын качествосу бул процесстер үчүн. Ошолордун бардыгын эске алып, бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң өнүккөн, эң алдыдагы компаниялар менен келишим түзүп, терезебиз Бельгия өлкөсүнүн Рейнерс деген компаниясы бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң күчтүү, эң кымбат зданияларда, бизнес центрлерде, үйлөрдө турат. Ошол компания менен келишим түзгөнбүз. Лифт, коюла турган лифттерибиз дүйнөдөгү биринчи, экинчи орунду талашып келаткан дайым. Кээде 1 болуп атат, кээде 2 болуп атат. Ошол Шиндлер деген 165 жылдык тарыхы бар компания менен договор түзгөнбүз, келишим. Себеби алардын өзгөчөлүгү ал жөн эле биринчи орунду алып албайт. Дүйнөдө биринчи орунду алат деген бул Япониянын компаниялары ала албайт. Себеби алардын тарыхы эле эмес, алардын подходу, алардын безопасность
жана элге болгон. Аларда лифт токтоп калуу, лифтте кандайдыр бир жабыркоо деген түшүнүк жок. Булардын бардыгын алар уже алдын ала чечишкен. 6 ай мурда лифт эскертип баштайт. Бизге эмес, Швейцарияга, колл-центрге. Могу адрестеги лифт мондой нерсени талап кылып атат, смазканы кылып койгула. 6 айдын ичинде. 6 айдан ошо 6 айдын ичинде биз жасабасак Швейцариядан бизге санкция киргизет. Силерге лифтиңерди биз токтотобуз, себеби дегенде силер камкордукту көрбөй атасыңар деген. Бул дагы биздин элге болгон, биздин жанагы покупатель же болбосо биздин клиенттерибизге болгон биздин компаниянын подходу, сыйы. Андан кийин бүт натуральный таштар менен иштеш. Не керамогранит жанагы 11 жылдан кийин бети сыйрылып кетет. Андан кийин астынан бир жөн керамика чыгып калат эмес. 50 жыл, 150 жылдан кийин дагы таш жукарып кетсе дагы, бирок натуральный таш туруш керек да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Италия өлкөсүндө биздин доорго чейин 5000 жылда мурда жасалган канализациялар бар да, таштан. Ошолор бүгүнкү күнгө чейин иштешет. Бүгүн дагы элге кызмат кылат, служба мындайча айтканда. Биз бүгүн салган курулуштагы нерселерибиз эгерде жакынкы жылдарда бузулса, ал биздин маданиятыбыздын, курулушка болгон биздин маданиятыбыздын төмөндүгү да. Мен эмнени айтам? Ар бир нерсенин өзүнүн кесипкөйлүгү жана өз кесиптин жанагы мыктылары иштесе, курулуш убагында каталар болбойт. Проектисин ким жасады, каяктан жасаттыңыз мындай үйдүн? Проекттин местный өзүбүздүн Бишкектеги эле балдар жасады. Себеби проектте ал биздин койгон заказ жана биздин койгон талаптар менен жасашты да. Себеби алар мамлекетибиздин ичиндеги нормативтерди билет жана алар өздөрү ошону защита кылат. Проекттен же болбосо биздин заказдардын проект менен өзгөчөлүгү, то есть башкалар менен өзгөчөлүгү бизге. Биз бүгүн кооз жана ал арадан 25-50 жыл өткөндөн кийин дагы өзүнүн жанагы кооздугун, актуалдуулугун сактап жана көп дарактар же болбосо кандайдыр бир чегерек башта өзгөчөлүктөр болсо, ошолор менен дагы сулуу болуп тура турган өңү өчүп кетпейт деңиз, өңү өчпөгөн дизайндерди биз өзүбүз талап кылып ошолорго келатабыз да. Курулуш компанияларда ушу 2-3 жетекчи болот, башында партнер болуп иштейли, анан көбүрөөк акча кылалы деп айтат эмеспи? Анан ошо 2-3 адам болгон жерлерде жана 2 кочкордун башы бир казанда кайнабайт дегендей болуп, орто жолдон экөө урушуп кетсе же пайданы талашып кетсе, үйү ара жолдо калат экен да. Биз мындай мисалдарды көрүп жүрөбүз. Анан сиз баштаганда буну жеке өзүңүз эле баштадыңызбы же сизге шериктер дагы барбы? Мен өзүм баштагам. Өзүм. Мен шеригим жок. Компанияда жалгыз учредителмин, жалгыз жетекчи. Тажрыйбам жетет. Кандай гана курулуш тармагында суроолор болсо, бардыгына жооп бергенге даярмын. Бүт жоопкерчилик өзүңүздө. Бүт жоопкерчилик менде. Адатта буга бар, анан жарымын мен берим, жарымын тигиден сурап ал, пайданы бул алган деп ортодо андай ызы чуу болбойт экен да сиздерде. Именно жанагы бизнести, то есть курулушту бизнес дегендер ушул жерден ката кетиришет. Бизнестин көп түрү тармагы бар да. Именно курулушта бул бизнес эмес. Бул жоопкерчилик. 50 жылдан кийин чакырышы мүмкүн мамлекет. Саламатсызбы? 78ге чыгыпсыз. Келиңизчи, эмне деген үйдү салган элеңиз? 2026-25 жылдары. Ошол үй жөнүндө бир аз маалымат бериңиз. Же болбосо эмне салганыңызды көрүңүз деген суроо бериши мүмкүн. Биз ошону эске алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө чөнтөгүбүздү толтуруп кетип, эртең кайра үйүбүздү сатып дагы жеткизе албайбыз.
бул компаниянын туура саясаты, туура стратегиясы болуш керек. Бизнес кылам деген кишилердин эгерде учредитель болуп кирип иштесе болот, бирок эгер түшүнүгү болсо. Эгерде түшүнүгү болбосо, жок дегенде акчасы болуш керек. Чтобы ишти алып барган кишиге өздөрү тандайт да, ким директор болот, ким ишти алып барат, кантип, качан. Ошол кишиге мүмкүнчүлүк бергенден кийин өздөрү текшериш керек, бирок жардам бериш керек да. Бирок үй бүткөнгө чейин эч кандай акча жылдыруу болбош керек. Себеби менен көрүп атам да, предварительный жанагы алдын ала прибыльди көрүшөт. Ал чындыгында бар. Бирок ал үй бүткөнгө чейин аны 1 сом жылдыруу это уже коркунуч жаратат. Мен да азыр ушул суроону берейин деп аткам да. Кээ бирлери элден түшкөн акчаны чогултуп туруп, токтоп туруп, бир тияка барып туруп айландырып келейин дагы, моодон да көбүрөөк пайда көрүп калайын деп башка жака салып ийип туруп, анан ал жагы жакшы чыкпай калса, оңкосунан кеткен учурлар болду да, биз көрдүк. Сиздин дагы көп тармакта бизнес кылат экенсиз. Анан бул ушу үйгө деп төлөнүп аткан акчаны башка бизнесиңизге салып ийип, ал жактан бир эки айландырып келип туруп, анан буга салайын деген болбойбу? Сизде үйдүкү үйгө эле жумшалабы? Наоборот, меники наоборот. Мен кандай түшүнөм? Курулушка келген акчаларды, курулушка бөлүнгөн акчаларды башка жакта айландырып келип, көбөйтүп келип, анан кайра салып коем деген, бул биринчи чоң ката. Ал ката эле эмес. Ал шалакылык. Ал жоопкерчиликсиздик. Ал келечеги жоктук. Анан бул нерсенин бардыгына кандай десем, мамлекет тарабынан каттуу эгер жаза берсе, татыктуу. Себеп курулуш бул көп тармактуу, бирок курулуштун көп кабаттуу үйлөргө болгон мамилеге кетирген болгон көз караш башкача болуш керек. Себеби курулуш мага бүгүн сырттан бизнес көрүнүп аткан болсо, мен өзүм үчүн бул жоопкерчилик, дагы бир жолу айтам. Себеби дегенде үй бүтүп, ошол жердегилер салют атып, ошол жерде жашоочулары мага ыраазымын, каныбек сен бара бер балам, сендей балдар көп болсун деген сөздү укмайынча мен өзүм канаттанбайм. Себеби менин тарбиям ошондой болгон. Мен чоң атам же болбосо бир атам бирөөнүн акчасын жеп бурдаган кишилер эмес. Алар аманаттан корккон кишилер. Ошол нерселер мага өткөн да. Бул көрсө тарбиядан болот экен. Тарбия адамды коомдун ичинде алып жүрүүсү. Ошон үчүн биздин компанияда биздин өзүбүздүн ашыкча запастарыбыз бар. Наоборот. Кандайдыр бир экстренный өзгөрүүлөр болуп кетсе, биз буну колдонобуз деген биздин өзүбүздүн компанияга көрүнбөгөн, ага тиешеси жок дагы башка акчаларыбыз бар. Ошон үчүн биз коркпой, бардык нерсени ачык, бардык саясатыбызды ачык айтып, стратегиябызды ачык айтып атканыбыз бул биринчи биздин кардарларга болгон сый, экинчиден биздин өзүбүздүн жанагы өзүбүзгө болгон ишеничибиз. Демек сиздер качан үйдү тапшырып бүтмөйүн пайданы башка кассага жылдырып кетмей болбойбу? Жок, андай жок. Бизде ар бир акча целевой өзүнүн объектисине жана өзүнүн жанагы тапшырмасы менен гана иштелет. Анан сыртка чыгарып кайра киргизүү бул деген аябай кооптуу жана бул шалакылык, мындай иштебеш керек. Ушу жоопкерчилик боюнча, тобокелчиликтер боюнча дагы бир суроо бергим келип атат. Анткени мен буга чейин курулуш компанияларынын кемчиликтери жөнүндө айтып келгем. Анан сизге дагы келип, ушул сиз менен маек алып атканда кандайдыр бир учурда да менде жоопкерчилик болуп калышы мүмкүн. Анан кээ бир адамдар чөнтөгүндө бир $50,000 ашыкча болуп калса эле
жогорку кеңешке депутат болом деп чыга калышат, талапкерлигин коет, шайлоого акчасын чачат. Анан аягында же бизнеси болбой калат, бизнеске кеткен акчасын шайлоого кетирип өтпөй калат, же депутат болуп өткөндөн кийин дагы ал жактан эми бийликтин таасиринен улам ишине тоскоолдук болуп калышы мүмкүн. Анан сиздин келечек планыңыз кандай? Бир депутат болом же бир бийликтин башка бутагына барам, саясатка барам деген оюңуз жокпу? Анткени бул ишкерлердин саясатка барганы өтө чоң тобокелчилик экен да. Ал жоготуу. Мондай да Кыргызда макалы бар. Мээрим көздө деген. Бир тууганыңызды узак көрбөсөңүз унута баштайсыз. Бизнес деле ошондой. Бизнес бул сиз жараткан сиздин бир балаңыздай нан. Бул канчалык сиз андан алыс жүрсөңүз, канчалык жана сейрек келе баштаганса, ал алыстай баштайт. Анын ээси алмашып калат бир күн. Аны өзүңүз түшүнбөй каласыз. Эгерде чындап саясатка, бизнестен саясатка өтөм деген киши бизнесин сатыш керек. Же болбосо таптакыр аны менен коштошуш керек. Экөөнү тең жүрөм дегенде, экөөнүн тең ажырайт. Ал саясатчы дагы болбойт. Бизнесмен дагы болбойт. Бул дагы эмнени айтат, эмнени түшүндүрөт? Саясатта, то есть бизнесте келатып саясатка баргандык, бул бизнесте анын максатынын жоктугу. Почему сенин максатың чоң болсо, сен максатыңа жете элек болсоң, сен анан саясатка бурулуш алдың. Бул туура эмес. Эгерде сен максатыңа жеткен болсоң, чындыгында эле сага ошол жанагы өзүңүн бүгүнкү абалыңан канааттандырсаң, сен чөнтөгүңдөгү $500,000 же болбосо $1 миллион менен сен чектелип, сен ошол жанагы орусча айтылганда патолог деп коет да, бардык адамдын өзүнүн патологу болот. Эгер сен ошо патологуңа жеткен болсоң, анда сен саясатка барсаң болот. Бирок сен ошол $1 миллион акчаң менен саясатка барып, сен ал жерде деле жаңылык жарата албайсың. Саясаттын өзүнүн талаптары бар. Саясаттын өзүнүн күрөштөрү бар. Саясаттын өзүнүн нуктары, анын өзүнүн мындайча айтканда тапшырмалары бар. Аны билбей туруп эле баргандан кийин мен анан кийин оңдойм, көрөм деген нерселердин бардыгы ката. Саясатта акчасы жок чоң ойгон кишилер, саясатка келгендер, алар саясатчылар. Акча менен барган ал саясатчы эмес ал. Сиздин оюңуз жокпу ал жакка барайын деген? Бүгүнкү күндөгү менин өзүм максаттарыма жете элекмин. Мен алар максаттарыма жетмейинче мен өзгөрүү жасабайм. Өзгөртүү. Себеби мен башында жоопкерчилик деген нерсе турат. Менин артымда менин командам турат. Анан мен өзүмдү ойлоп туруп саясатка барсам, бул кишилердин тагдыры кандай болот? Менин артымда 10 жылдан ашык чогуу келаткандар бар. Алар менен кеңешмейинче, алардын ыраазычылыгын алмайынча мен бир поворот жасасам, биринчи урмат сыйым жок болот алардын алдында. Өзүмдүн катам жашоодо, аябай эле чоң жашоодо өзгөрүү болушуна мен мындайча айтканда жашоодон тоюшум керек. Же болбосо мен аларга болгон мамилем баары бир болуш керек да. Мен андай кыла албайм. Мен мындайча айтканда баштаган нерсеми этегине чыгаргандан кийин анан бир жака кайрадан дагы бир чоң нерсе жаратуу үчүн, же болбосо чоң нерсе жасаш үчүн мен жанагы сүйлөшүп, өзүм кеңешип, өзүмүн жакындарым менен, мисалы үчүн жакын дегенде ал бир туугандарың эмес. Ал чогуу иштеген, сен менен өмүрүн арнагандар бар. Сен менен келечегин аманат өмүрлөрүн сен менен бел байлагандар бар. Ошолор менен кеңешмейинче мен иш кылбайм. Максатыма жетмейинче, жанагы патологко жетмейинче өзгөрүү болбойт деп атпайсызбы? Сиздин максатыңыз кандай? Мен миллиардер болмоюнча эч кандай өзгөртүү жасабайм. Официально прям долларовый миллиардер болмоюнча мен өзгөртүү жасабайм. Максатым миллиардер болуу эмес. Ал биринчи мурда коюлган максатымда
азыр эми мен 10,5 жылда тиштай албайм. Мен акча тапкандан рахат алганда эмес сөз мен ошо миллиардер болом деген койгон максатымда мага ишенип келаткан команданын өзгөрүүсүн каалабайм мен. Учурда миллионерсизби? Учурда миллионер. Сомовой, рублевой или долларовой? Долларовойду айтсам. Аны билбейм мен кандай. Айтпасам деле жакшы болмок негизи. Эми миллиардер болмоюн деп атпайсызбы? Жеке өзүңүздүн максатыңызды билдик. Нобелдин максаттары кандай? Азыр бир 2 чакан үйдөн эле баштапсыздар. Келечек пландарыңыздар кандай? Дагы элди эмнеси менен таң калтырасыздар? Кандай жаңылык киргизесиз? Биздин Нобелдин компаниябыздын максаты элге аябай кооз жана сапаттуу үйлөрдү куруп берүү. 2030-жылы дагы арадан 5 жыл өтүп 30-жылдан баштап нар жагына заказга үй салдык. Себеби биз ого чейин доказать этип бүтөбүз. Үй деген эмне, качество деген эмне, жана ал эмнеден башталат, эмнеден бүтөт. Биз бүгүнкү күндө элге үй бере элекпиз да. Ошон үчүн бир аз азыраак сүйлөп атабыз. Бүткөндөн кийин биз коркпой көрсөтө алабыз. Ошондо биз ар бир нерсени түшүндүрүп беребиз. Себеби мен өзүм контролдойм да. Котловандан баштап акыркы үйгө келип, үйүнө той кылганга чейинки тапшыруулардын баардыгын мен жасайм. Ал менин милдетим. Ошолорду бүтүргөндөн кийин, андан кийин уже чоң жанагы комплексный, жанагы чоң микрорайондорду куруу, аларды дагы ошондой эле сапаттуу, ошондой эле кооз жана бирок масштабтуу курулушка өтүү. Анан элдин жана ыраазычылыгын алуу бизге биринчи очередте турат. Азыркы учурда башка жактан дагы турак жай куруу пландарыңыздар барбы бул экөөдөн сырткары? Андан сырткары дагы 2 проектибиз Кудай буйрса, жылдын келаткан жылдын башында уже уруксат кагаздарын алып сатууга чыгарабыз. Демек уруксат кагаз алуу даярдык процессиндеби алар? Уруксат кагаздарын алуу процессинде да. Алар кандай болот? Алар деле кичинеденби же бир аз кайра чоңойтуп баштадыңыздарбы көлөмүн? Бир аз чоңойттук. Себеби максатка жетүү үчүн мүмкүнчүлүк чоң болуш керек да. Мүмкүнчүлүк бир эле акчада эмес. Ал жердин өлчөмүндө дагы. Жер канчалык чоң болгон сайын сиздин фантазияларыңыз, сиздин мүмкүнчүлүктөрүңүз, тажрыйбаларыңыз уже колдоно аласыз. Кичинекей жерде колдонуш кыйын. Мындайча айтканда, лифттин ичинде тансага түшө албайсыз да. Ошондой эле нерсе да. Канчалык чоң болгон сайын сиз өзүңүздүн фантазияңыз менен элге көрүнө аласыз. Азыр ошо уруксат кагаз алуу процессинде өздөп атасыз да башка объектилерге. Анан мамлекеттик органдар менен ортодо кандай тоскоолдуктар бар ушул документ алууда? Ушул мамлекеттик органдар менен кандай барьерлер бар? Айта аласызбы? Мен көргөн жокмун. Чын. Себеби мен бирдемкени толук түшүнөм. Мыйзам сенден башталат. Сен мыйзамдуу барсаң мекемеге, мыйзамдуу кагаз аласың. Анан мыйзамсыз барсаң, мыйзамсыз кабыл аласың. Эмнеден чыгып калышы мүмкүн көйгөйлөр? Бул сенин түшүнбөгөндүгүңдөн чыгып калат. Эгер сен өзүңдүн кайда баратасың, кимге, эмне үчүн баратканын так билсең, сен сураган нерсени эле бүгүнкү күндө өлкөбүз берип атат. Кандай гана талаптар, кандай гана сенден жанагы жаратмандыгыңа жараша өлкө жардам берип атат. Мен жеке компания менен чогуу эч нерсени көргөн жокмун. Наоборот, кандай кылсак жардам беребиз, бизден эмне керек деген суроолорду берип атат. Бул деген өлкөбүздүн келечегинин жакшы жагынан башталышы да. Жасалма тоскоолдуктар жаратып, бир нерсе үмүт этмей, пара берүүгө түрткөн аракеттер. Андайларды көргөн жокмун, чын.
Мен ойлойм дальше деле болбосо керек. Себеби мамлекет чындап здоровый күнгө келди го бүгүн. Прям баягы бүгүн ушунчалык билбейм, мен баягы сүйүнүчү менен айтып атамбы, мамлекеттин бүгүн өнүгүп атканын көрүп сүйүнүчү менен айтып атышым мүмкүн, бирок өзүм оптимистмин. Себеби жашоодо арасында кадрлар болушу мүмкүн. Кандайдыр бир мындай өзүн ойлогончо. Бирок мамлекетибиздин койгон саясаты менен мамлекетибиздин алып барып аткан иши бүгүн эч кандай тоскоолдук жараткан жок бизге. Мондой салыштырып айтсак болобу? Мурдагы бийлик учурунда жана азыркы бийлик учурунда кандай айырмачылык бар ушул жеке курулуш тармагында? Кандай айырмачылыктар болду? Мындай үй курууда эмнеси менен өзгөчөлөндү мурунку бийлик менен азыркы бийлик? Шарт түзүү жагынан. Мен ортодо көп эле нерсени айта албайм, бирок 2012-жылы келип 2013-жылга чейин 2012-2013 жылдары Ошко завод салып, $2 миллион ошол убакта киргизгенбиз да. Анан мен жанагы документтерди топтоо убагында эмнелерди көрдүм? Тоскоолдуктарды көрдүм. Ал тоскоолдуктарды көргөндөн кийин мен арызданып баштадым. Бизге жардам бербесиңер, биз ишкер болсок, бизге жардам бергиле деген нерсени уккан киши жок болчу. ОПГнын жок болушу ишкерлерге кандай таасир этти? Ошол ОПГдагы кыйнап койгон учурлар болчу беле? ОПГ Кыргызстандагы өнүккөн ОПГ кыргыздарды башка өлкөдө иштеп аткандарга дагы кооптуу болчу. Коркутуулар, тоскоолдор толтура эле болгон. Бүгүнкү күндө жок болгондугу биринчи очередте бул ишкерлерге дух берди. Бул мамлекеттин чындап өзүнүн ден соолугу чың экендигин кабар берип атат да. Себеби мамлекет күчтүү болуш үчүн ушундай бир жанагы коркутуулар, ОПГлар жок болушу бул аябай чоң ийгилик ишкерлер үчүн. Себеби элестетиңиз, мектепте 2ге окуган бала, 5ке окуган баланы, өлкөсүнө пайдасы тийип аткан баланы, ийгилик жаратып аткан баланы коркутуп атат. Бул неси бул туура? Эч кандай 1% эмес, даже малейший туура жагы жок. Коркутуулап, каракчылар да. Өзү апасына 2 сом бере албайт. Заман талабы бүгүн. Дүйнө кайсыл жакка баратат? Дүйнөдө кандай гана жанагы адамдын жасалмалары чыкты го. Туурабы? Сиз сурай берсеңиз, роботтор жооп берип, сизди кайсыл жактарга жанагы направление берип атпайбы? Роботтор. Бүгүнкү күндө ушунчалык искусственный интеллект өнүккөн убак, сиз телефондо киши менен сүйлөшүп атасызбы, же интеллект менен сүйлөшүп атасызбы, искусственный? Айырмасын биле албай турган заман. Биз дагы деле койдун 12-чилигин сүйлөп, анан таарынып, анан өзүн ойлоп жүрүү, бул аман болсун баары. Россиядагы курулуш тармагындагы мүмкүнчүлүктөр 25 жыл мурун болгон нерсе азыр бизге келди деп атасыз. Эми башка Европа, Америка, башкаларды айтпайлы, Россияны айтканда эле Россиядан 25 жыл артта калыптырбыз. Коңшу Казакстан, Өзбекстандардан деле бир кыйла артта калдык. Биз азыркы темп менен, ушундай мүмкүнчүлүк менен кандай бир чоң жетишкендиктерге бир качан жетебиз деп ойлойсуз? Бүгүнкү кетип аткан биздин скоростубуз бар да. Бүгүнкү кетип аткан биздин ылдамдыгыбыз ушундай кетсе, 2027 жыл биз Россиядан өтөбүз. 5 жылда айтпай эле коеюн. 3 жыл дагы көп. Россиядан өтөбүз. Биздин условияда биринчи условия. Мисалы үчүн сиз бокска түшүш үчүн эмне керек? Ринг керек. Укташ үчүн эмне керек? Спальня керек. Туалетке барыш үчүн эмне керек? Ар бир нерсенин өзүнүн жанагы условиясы керек да, туурабы? А эгерде сиз условияларды түзүп алгандан кийин бир эле нерсе калат. Талыкпай иштеш эле калат, болду. Азыр бул ошол мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атат өлкөбүз. Окуучулардан, детсадтан баштап жогорку кеңештин депутаттарына чейин жана камкордук болуп атат.
булардын баардыгын бүгүнчү жетекчилик чечип атат да. Ошолорду биз туура пайдаланып, чындап эле жанагы чекеде отуруп алып туруп, эч качан өзүң апаңа 2000 сом бербестен туруп, диванный эксперт болуп, жөн эле бир сөздөр менен биз жетпейбиз. Биз жөн эле сөздөр менен жанагы каракчылардын өнүккөн өлкөсү болдук го. Ошондойго барабыз. ОПГ деген кайдан пайда болгон? ОПГ деген ошол жанагы эч нерсе жаратпай эле сөз менен мен азыр келсе грузит этип коем, сөз менен келсе азыр мынтип туруп жарым акчасын алып коем деген түшүнүктөр менен артта калдык да. Азыркы күнүн бараткан, мисалы үчүн Кыргызстанда жалгыз эле мен жашабайм да, Кыргызстанда 7 миллион киши жашайт. Бардыгыбыз көрүп атпайбыз. Мына айылдардан бери асфальттар курулуп атат. Бул деген ошо ылдамдык. Бул деген ошо мүмкүнчүлүк болду, мүмкүнчүлүктү пайдаланып эле кете беришибиз керек деп атасыз да, шарттар түзүп. Только пайдаланышыбыз керек. Только пайдаланышыбыз керек. Себеби бул мүмкүнчүлүктөр өмүр бою болбойт. Мүмкүнчүлүктөр убакыт менен гана болот. Капа болбойлу, Кыргызстан каерде десек билбейт го. Туурабы? Казакстанбы деп берет го кайсы жерде сурасаң. Эмне үчүн биздин өлкөбүздөн 20 эсе кичинекей эмес, 20 эмес, даже 100 канча эсе кичинекей Ватиканды дүйнө тааныйт дагы, 7 миллион эли бар кыргыз тааныбайт дагы, 1000ге жакын кишиси бар Ватиканды тааныш керек. Бул ошо туура саясаттан. Мен ошон үчүн бул менин өзүм жеке пикирим. Мен буга чакырбайм. Мен ушинтип ойлойм. Мен бүгүн Кыргызстаныма чындап жардам берем десем, таза налогумду төлөп, саясатымды, өзүм жүргүзүп аткан саясатымды мамлекет койгон талаптардан өзгөртпөй, мыйзамдарды бузбай, толук жасасаң дагы чындап байысаң болот Кыргызстанда. Ошондой бул эми мүмкүнчүлүктөрдү ар бир адам көрбөйт. А бирөө жасап койгондон кийин аны мен деле жасамакмын. Кристофер Колумб Американы ачканда жанындагылардын бардыгы айткан да. Мен мындай мен деле кылмакмын депчи. Бүгүн мен деле жасамакмын. Американы бүгүн мен деле ачмакмын. Ачылбай турса эгер. Ошондой сөз да жасалган болгон ишке сынчы көп дейт. Эгерде чындап жасайбыз десек, чындап Кыргызстандын өнүгөбүз десек, келаткан могу 2 жылдын ичинде катуу жардам беришибиз керек. Сын дегенден алыс болушубуз керек. Ар кимибиз өзүбүздүн ишибиз менен алек болушубуз керек. Баш көтөрбөй чындап иштешибиз керек. Биз өнүккөн өлкөлөрдүн катарында эмес, алдына өтөбүз даже. Себеби бизде пайда ушунчалык мүмкүнчүлүк келди, пайда болду. Сиздин курулуш компанияңызда иштеген кызматкерлер, баягы жумуш күчү арзан деп Индия, Пакистандан келгендер иштетип атышат. Анан сизде кандай адамдар иштейт, катардагы жумушчулардан тарта? Кыргызстандыктарбы? Анан бул жумушчулардын маяна жагына кандай көңүл бурасыз? Мен маяна жагынан айтайын, маяна жагынан биздин компаниянын саясаты мындай. Таза, ачык иштөө. Жана налогту прозрачно, хрустально, аквариумдан көрүп тургандай иштөө. Эгерде биз налог төлөй албасак, компанияны жанагы содержаниясын кылып, жана алдыга жыл албасак, ал компания эмес уже. Биз жанагы жарымын көргөзүп, мамлекетке жарымын көргөзбөй, келечексиз иш бул. Эгерде чындап здоровый, чындап денеси сак, күлүп турган фирма түзөбүз десек, биз таза иштешибиз керек. Биз эч качан кандай? Биздики бардыгы белый зарплатада. Өзүбүздүн баягы чет өлкөдөн келгендер бар. Жок, чет өлкөдөн келгендер менен иштебейбиз. Себеби дегенде мындай да, мен өзүм тажрыйбамда көрдүм, кыргызга кыргыз эле күйөт. Кээ бир ишкерлер менен сүйлөшүп калсак айтат, биздин кыргыздар чынында эле жалкоо, анан 2 күндүн биринде эле шеринем чыгып калды, тоюм чыгып калды деп кете берет, жумушту аксатат. Анан ошон үчүн башка жактан келгендерди алабыз дейт. Чын эле биздин эл жалкообу? Ошондой жагы барбы? Ага мен мынтип жооп берем. Компаниянын жетекчисине зависит этет. Кимдер менен иштейт жана кантип кимдер менен эмнеге көңүл бурат, эмнеге көңүл бурбайт. Когда компания нездоровый, анан арзан нерсени издейт. А арзан нерселер бул жоопкерчилиги аз, жоопкерчиликсиз кишилерден турат. А эгерде
чындап сиз өз убагында сиз өзүңүз сызган стратегиянын саясатыңыз менен иш алып барсаңыз, сиз убагында төлөсөңүз, чындап башкалардан өзгөчө төлөсөңүз, сизге ишке чыкпай тойго барып шернеге кетмек турсун, эртерээк келип сизге көрүнүп турат. Мен убагынан эртерээк келдим, ишимди аткарып коеюн деп сизге болгон урмат ашат. Өзүңүз төлөбөйсүз, анан кийин төлөсөңүз дагы акырында жанагы бартер сартер кылып ар нерсени башына ортуп эптеп бересиз, анан кийин талапты коесуз. Бул ошол жанагы нарушениялерден келген нерсе, анан акырында ошондой сөз менен оформить этип коюп атышат да. Биздикилер мындай, ошол эле кыргыз мына бүгүн баардыгы тирүү, ошолор күлүп эле иштеп атышат. Россиянын Москва ситисин кыргыздар курган. Кыргыз балдар башталышынан баштап терезелерин коюп, акырында лифттерин тапшырып, жанагы чыгып кеткенге чейин кыргыз балдар эле иштеди. Канча бийик этаж болсо деле. Эмне үчүн ошолорго сөз тийгизишибиз керек? Алар келбейт деп, жок, жоопкерчиликтүүлөрү ошого ылайык акча сурайт. Биз ошону берсек, ошондой эле иш болот. Эч кандай нарушение болбойт. Эгерде биз татыктуу төлөп, чындап эле алардын баасын билсек. Чет өлкөдөгү мына Россияда деле азыр кырдаал ар кандай кырдаал болуп атпайбы? Мындай документ жагынан маселе болуп атат. Биздин мекендештер толук кандуу бияка келсе жумуш таба алабы? Же негизи эле Кыргызстан өзүнө өзү жумуш менен камсыздаган өлкө качан болушу мүмкүн? Мындай чет өлкөдө иштеген мигранты жок. Ал жердештерибизге бир нерсени айта алам. Чыныгы адис болсо, тажрыйбасы бар. Бүгүн Кыргызстанга келип иштей турган убакыт. Чындап эле башка өлкөлөрдө жүрүп тажрыйба алдым, мен кесиптин ээси болдум деген кесипкөйлөр үчүн бүгүн Кыргызстанга келип иштей турган убакыт. Мен эми жана курулуш тармагында, анан бизнес тармагында айтып атам да. Чынны мыктылар жетишпей атат өлкөбүздө. Бүгүн Кыргызстандагы абал, курулуш тармагында бизнестеги абал, Казакстан, Россия жана башка Европанын дагы көп эле өлкөлөрүнүн кымбат төлөп атабыз биз. Ошол эле убакта сен атаң менен апаң жанындасың. Ошол эле убакта сен бир туугаңарың менен жетишкенге, то есть барып саламдашып чай ичкенге жетишесиң ошол жерде. Өмүрүңү талаада өткөзбөстөн ушул жерде иштеп, бул деген сенин пунктуальностуң да. Ошо курулуш тармагында биздин Россияга баргандардын кайсы бир көбүрөөк бөлүгү курулуш тармагында иштеди да. Ошолордун ичинен бригадир болду, прорабтар чыкты, башкалар чыкты. Ошолор Кыргызстанга кайтып келип иштеп атабы? Байкап атасызбы? Байкап атам, көрүп атам, иштеп атышат. Азыр келип өздөрүнчө компания ачып келип жердештерди чакырып иштетип аткандар толтура. Себеби алар көрүнбөйт, алар анчалык көп эмес да, биздин элибиз кытайларчалык эмес да. Менде дагы бир мондой суроо жаралып атат да. Сиз ошол Кара Сууда төрөлүп, ошол жакта чоңоюп, эми Орто Заар үй бүлөнүн, Дыйкандын үйүндө чоңойдуңуз. Анан ошол чет өлкөгө барып, анан ортодо тил барьери бар, орус тилин билиш керек, ал жактын маданиятын билиш керек. Ошол жака бара калып, бизнести өздөштүрүп кеткенге мындай кантип жетиштиңиз? Сизди бул же бизнес башташ үчүн бизнестин тилин билиш керекпи, жанагы орус тилин эмес? Мен бирдемгени айтам да, өзүмдүн тажрыйбаман айтайын, кыскартып. Бизнестин өзүнүн талаптары бар. Бизнестин өзүнүн жанагы бөлүкчөлөрү бар да. Максат сен эмнени каалайсың, ошондон турат да. Эгерде мен орусчаны билем дегенде, орусчаны билгени барганда, мен бүгүнкү күндөгү орус тилин билгенден жакшыраак билем. Мен алга барган эмесмин. Экономиканы түздөш үчүн баргам, өздүк экономиканы түздөш үчүн баргам. Максат ошол болчу. Бүгүнкү күнгө деле мага кызыгы жок. Мен канчалык деңгээлде орусча сүйлөйм, мага ошол жетет. Мен ошондон канааттанам. Кандай десем, жанагы рабочий, бытовой тилде сүйлөйм, мага ошо жетет. Мен мугалим эмесмин. Мен университетте сабак бербейм. Мен орус тилинен сабак бербейм. Мен аны колдонбойм. Жашоомо колдоном, мага ошол жетет. Мен башка нерсени көздөйм. Мен максатым бизнесмен болуу. Бир
фраза бар да. Мен жашоомдо ушул болду да. Мен Россияда жүрүп, жанагы Билайн компаниясынын менен келишим түзгөндө аябай ички бардык улутта бар да, көрө албастык, тоскоолдук да ушундай бир нерселер болду да мен арамда да. Ошондо мени бир эле лозунг алдыга жылдырды да. Говори с акцентом, думай без акцент. Понимаешь, вот эгерде сен акцент менен ойлонсоң, сен көп нерседен каласың. А эгерде сен ой жүгүртүүң акценти жок болсо, сен тилди билишиң шарт эмес. Бул эч жерде талабы жок. Азыр мисалы үчүн Францияда бизнес жасап калсаңыз, Кудай насип этип, элестетиңиз, сиз өмүрүңүз жетеби Франциянын тилин билүүгө? А может сиз жадап кететтирсиз. Даже коңшу өлкөлөрдүн мына казак тилин билиш үчүн деле убакыт керек да. А тил бул болгон көпүрө. А көпүрөсүз өтсө деле болот, учуп, ушундай убакыт бүгүн, туурабы? Зачем? Жанагы акылдууга баары өзү келет да. Акылдуу барып алып, же болбосо жанагы мектепте окуганда бизде ушундай түшүнүк бар эле. Биринчи атаманга баары келет дегенчи. Атаман барбайт, атаманга келишет баардыгы, чай ичип алып, досум эмне кылып атасың деп. Ошондой эле акылдууга дагы ошондой. Ошондой эле кесипкөйгө, ошондой эле иш билгиге баардыгына мыктыга өздөрү келет. Эгер чындап сен ошо татыктуу болсоң. Анан дагы бир айтам, жөн эле курук сөз менен бүгүн заман өттү андай. Бүгүн курук сөз уже өтпөйт. Жашоодо бир жакшы айтылган сөз бар. Сен кесип тандоодо жана жубай тандоодо жаңылбасаң, бул жашоодон өз ордуңду табасың, жашооң, көңүлүң тынч жүрөсүн деп. Анан сиз үй бүлө курууда кантип тандадыңыз келечек жубайыңызды? Анан кийин ушул үй бүлөгө кандай мамиле кыласыз? Үй бүлөгө убактыңыз жетеби? Анткени сиз азыр айтып атпайсызбы? Менин атам, чоң атам мени ушундай тарбиялаган экен, ушул эрежеге жетип атам деп. Сиз өзүңүздү өстүрөм деп эле балдарыңызды унутуп калып аткан жоксузбу? Кесип тандоодо бир сунуш айта алам. Мен баягы бир жактардан албайм, бирөөлөрдөн интернет же болбосо ойлоп топкандан алсымын. Тажрыйбаман гана айтканды жакшы көрөм. Кесип тандоодо сен рахат алган кесип, ошол сенин кесибиң. Жер казасыңбы, рахат аласыңбы, значит сеники. Суу чыгарасыңбы, рахат аласыңбы, бул сеники. Жок, мугалим болосуңбу, сен ошондон рахат аласыңбы, ал сеники. Рахат ала албаган кесиптер бар да. Мисалы үчүн, мен өзүм юрист болуп, кесибим менен иштебеген бир эле себеп болуп калды, кеч түшүнүп калдым. Мен бирөөнү камап коюп, ДТП болгон жерде, же туура эмес баягы случайлардан следователь болуп, анан мыйзам боюнча аны камаш керек да. Камап коюп, үйгө келип, оокат ичип, жакшына уктай албайм. Ал кишинин дагы бала чакасы бар да. Значит, это не моё, да? Экинчиси, бир кишинин денесин кесип, кайра жип менен тигип коюп, эрте ушул нерсе сакаят, туруп бара бер деп, мен кыла албайм андай. Ал дагы менин кесибим эмес. Эгер мен ошо кесипте жүрүп калсам да, мен рахат ала албайм. Значит, меники эмес ал дагы. Ошондой эле мен азыркы жасаган ишимден рахат алам, жасаган ишиме шашылам. Мен эки эле маршрутум бар. Үй, жумуш. Экөөнөн тең рахат алам. Ошон үчүн кесипте мен сунуштайт элем. Кесибиңди сүйсөң, ошол сенин кесибиң. Сүйбөсөң, акча үчүн бул уже сен жарытып бир нерсе жасабайсың. Сен жарытып, ал жасаган нерсеңдеги башка кишилерди да кубанта албайсың. А үй бүлө курушта ал жерде мен билдемкени мындай көп айта албайм, бирок жашоомдо болгон нерсе мындай экен да. Сүйүп калган карышкыр бул жырткыч эмес дейт да. Туура? Ошондой эле үй бүлөдө сен эгер жанагы өмүрлүк жарыңды тапканда, сен чындап сүйүп калган болсоң, сен жырткыч болсоң дагы
гүлдөй назик мамиле кылып каласың. Ошон үчүн турмушта мен ол жөнүндө айта албайм. Себеби сүйүп калган адам менен, сүйгөн адам менен жашаш керек да. Сиз өзүңүз, жеке өзүңүздү мисалыңызды эгер мүмкүн болсо, жубайыңыз менен таанышканда эмнесине көңүл буруп, эмнесине карап үйлөнгөнсүз? Анткени ушул келечекте сиздин бир чоң ийгиликке жетишиңизге анын дагы салымы болот. Жана үйдө тынчтык болбосо, көчөдө ийгиликке жетүү кыйын. Сиз эмнесине карап анан үйлөнгөнсүз? Биринчи караганда кандай болду? Эми өтө эле жаш убакта. Тошто ошол убактагы мен эңсеген эңсөөлөрүмү толук кандырган убакыт болду да. Анан эмнесине караш керек дегенде мен ойлойт элем уштап. Аял киши назигирээк болгон жакшы экен да. Себеби ал аялдардын эң чоң куралы экен да. А эгерде эркек киши дагы чыныгы эркектик миссиясын жоготкондо ал уже өзүн жоготту уже. Ал эмне кылып атканын өзү билбей калат. Жубайдын алдында да кадыр Бардыгынын алдында. Бир эле миссия. Мисалы үчүн биз өзүбүздүн жанагы кандай болуп калат? Полубуз кыргызча? Жынысыбызды биз тандаган эмеспиз. Бул Кудайдан тандалган. Жаратуучу бизге тандаган. Анан ошонун тапшырмалары менен биз бул жакта сыноодогу кишилербиз да. Анан Кудай сени эркек кылып жаратты дагы, анан сен жолдо эркек болбой калдың да. Бул сенден да. Сен өзүң катаң табышың керек. Кайсыл жерде мен ката кылып жоготуп койдум деп. Себеби чыныгы аял заты, чыныгы эркекти көргөндө кандай аял болбосун аялдык айланып калат. Кандай гана эркек болбосун, дүйнөнү бир эле колу менен мыкчып койгон эркек болсо дагы чыныгы аял затын көргөндө сөзү эле жок, токтойт. Айткандай эле жөн эле перегөрүп отуруп эле, жапжакшынакай эле сүйлөшүп эле калат. Мындайча айтканда өзүнүн адамын тапканда деңиз. Өзүнүн адамын тапканда же болбосо чыныгы баягы женство бар го, аялдык сапат болгондо. Мен мисалы үчүн эми көп эле биздин арабызда, биздин коомдо үлгү болуп жүргөн чыныгы аял затын толук сактаган аялдар биздин коомдо аябай көп. Себеби биздин макалдарыбыз ошондой турат. Анан жанагы мен Курманжан энебиздин тартылган урматтуу биздин агабыз Садыкшер агабыздын аябай кыргыз элине чоң салым кошкон киносун тартканда Курманжан энебиздинчи, ошол кинодо биздин чыныгы мыктыларыбызды чагылдырган. Эркектин дагы, аялдын дагы. Прям чыныгы мыктыларын чагылдырган. Сабырыңар суз мырзалар деген бир эле сөзү менен бүтүн эркектин жанагы сковородкага түшкөн маргариндей эритип койду. Туурабы? Жөн эле эритип койду. Дальше эмне деп сүйлөйт, это уже башка маселе. А бирок бир эле сөз да, себеби назиктиги менен жөн эле айтты. Ошол эле учурда жанагы Шабдан Батыр атабыздын апасы бар да, Жантай хандын жубайы, 80 жаштагы чоң эне. Ошол кишинин жанагы өзүн алып жүрүүсү, ошол кишиде толук 80 жашта дагы аялдык назиктик сакталгандыгы бул уже искусство. Ал өзүнүн үстүнөн иштөө, өзүнүн үстүнөн иштеп, өзүн жоготпоо, аялдык миссиясын толук кармап, өмүр өткөндө дагы аялдык миссиясын жоготпой өтүп кеткендик да. Карасаңыз, коногун келгенде кандай сыйлап атат, өзүнүн алып жүрүүсү, өзүнүн жанагы абышкасынын кандай мамилеси, аяр мамилеси, өзүнүн жанагы коомго болгон үлгүлөрү ошол чыныгы аялдын баягы аялдык тапшырмалар да. Сиз канча жашыңызда үйлөндүңүз? 23. 23 жашыңызда. 23 жаш. Балдарыңыз, канча балаңыз бар? Аларга кандай тарбия бересиз? Эмнеге таянасыз тарбия берүүдө балдарга? Мен тарбия берүүдө бизде чоңу кыз,
Кызым 20 жашта, андан 18 жашта уулум бар, 16 жашта уулум бар, 9 жашта уулум. Бир кыз 3 уулдун атасымын. Кызыма тарбия бергенде башка тарбия берем. Айтам, кызым, сен менин кызымсың, бирок коомдо сен адамсың. Сен келечекте үй бүлө курасың, бир үйдүн энеси болосуң. Бир эле нерсени сакта. Бирөөнүн чегарасынан өтпө. Ал көп мааниден турат. Эркектердин границасына өтпө. Өзүңдүн ордуңду бил. Ошондо сен сыйлуу болосуң. Сен чогуу жашаганың менен ал киши бар аял, то есть эркек, анын өзүнүн дүйнөсү бар. Сен коомдо бирсиң, бирок дүйнөң бөлөк. Сыйлагын. Ошондо сен чыныгы бактылуу эне боло аласың. Сен өзүңдүн миссияңды гана аткар дейм. Балдарыма дагы ошондой тарбия берем. Балам, акча бул бактылуулук эмес. Кесип дагы бактылуулук эмес. Мүмкүнчүлүктөр же болбосо бир ийгиликке жетүү бул бактылуулук эмес. Бактылуулук бул тынч уйкуда. Сенин ишиң, жасаган ишиңден сен рахат алсаң, сен ошондо тынч уктасаң, сенин жасаган ишиңден элдер сенден көбүрөөк рахат алса, значит сен ошол кесиптин ээсисиң. Бирок сен биринчи Алланын алдында Алладан берилген тапшырманы туура аткарышың керек. Биринчи Алла менен сен ортоңдо сен эркектик миссияң турат. Сен чыныгы эркек болсоң, сен эркек дешет. Эмне үчүн биз экөөбүз эркекпиз дагы, көп эркектер чогулган жерде кимис эркек дейбиз. Же болбосо эркек экен дейбиз, Эмне үчүн? Себеп сапаттан кете баштаган үчүн. Сапатты жоготкондо, кете баштаганда, анын үстүнөн иштебегендиктен кетет да. Себеп бул эркектик туулуп калган деле эмес. Эмне үчүн эркектер бири-биринен айырмаланат? Убадага тургандыктан, достукка бекем болгондуктан, аткарам деген нерсесин аткарууда, анын тазалыгында, көп эркекке берген тапшырмаларды туура аткарганда чыныгы эркек айланат. Анан урмат башкача болот. Жана симпатия да башкача. Кантип жөн эле эркек болуп калсаң эле сени бардыгы сыйлай бериш керек. Эгерде сен эч нерседен айырмаң жок болсо, себеп тапшырмалар бар да. Эркек болуунун формуласы ушундай. Жөнөкөй эле деңиз, Тапшырмалар да, бул эми жөнөкөй болуу. Ошол эле убакта сен канчалык деңгээлде сен эл сыйлабасың, канчалык деңгээлде сен муктаждарды аткара аласың, сен ошондой бир мүмкүнчүлүктөргө мындай туура, то есть мүмкүнчүлүктөргө эмес, шарттарда сен чече аласың дагы, сен элди талабын канааттандырган убакта дагы, сен авторитет болгон убакта дагы сен жөнөкөйсүң да. Ол сенин дагы бир кыйындыгың. Ал сенин дагы бир болуш үчүн дагы өзүнчө бир үйрөнүш керек дейсиз. Жогорку деңгээлге жеткенден кийин жөнөкөй болуу дагы кыйын экен да, Анткени көкөлө учуп кетмей болбой. Мындай бай болуу кыйын. Бай ойдон сакчалоо бай болгондон кыйын. Ошондой эле эркек болуп жашаш кыйын, бирок эркек болуп өмүр сүрүү ал кымбат. Кымбат. Себеби дегенде баягы кандай десем, биз жөн эле таң атып күн баткан өмүрдө көбүз өмүр сүрүп атабыз да. Бирок көрүнбөгөн тапшырмалар бар да. Ошол тапшырмаларды туура аткарышыбыз керек. Эркек болуу чындап. Балдарыңыздын кесип тандоо жагына кандай көңүл бурасыз? Алар сөзсүз университетте окуп, жогорку билимдүү болушу керек деп ойлойсузбу, же шык жөндөмүнө жараша каалаган ишин кылсын деп ойлойсузбу? Мисалы, жогорку билимди албай эле университетте 5 жыл убактысын коротпой эле 2-3 ай курста өтүп, IT специалист болуп өзүнүн ишин алып кетсин дейсизби? Мындай. Мен өзүм жака пикириңиз кандай? Өзүмдүн оюм, тажрыйбаман ушуну байкадым. Билим берүү системасы бул туура эле коюлган система. Кандай? 11-классты бүтүү, мектепти толук бүтүү, жана кесипкөйлүк, жана университетти толук бүтүү.
бул туура экен да. Себеби менин өзүмө дагы ойлор келди да. Эмне кереги бар эле 5 жыл өткөзүп, мектепти бүтүп, толук кандуу ал киши, толук кандуу ал чоң эле бир жашоодогу орду бар киши деп. А көрсө сен мектепти бүткөндөн кийин эле ишке өтүп кеткениң бир аз туура эмес болуп калат экен. Себеби балалык доорун сен жоготуп коесуң. Сен мындай айтканда взрослый жашоого өттүң, мектепти бүтүп эле. Бирок сен баары бир балалыкты эңсей бересиң. Сен балалыкка тойгон жоксуң. Сүткө тойбой калган торпоктой. Сүткө тойгон торпок ол бука болсо башкача болот, уй болсо дагы башкача болот. Сүткө тойбой калган торпок кичинераак болот. Демек, окуучулук доорду өзүнчө сүрүш керек, студенттик доорду өзүнчө сүрүш керек. Ал жактан ошол кесипти толук кандуу үйрөнбөсө дагы ошол жактын тузун татып, ошол доорду бир көрүш керек деген мааниде экен да анда. Студенттик бул орто доор экен да. Себеби мектепти бүткөндө сен туулган жериңдеги классташтарың менен сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы өмүр сүрөсүң. Андан кийин сен орто дүйнөгө келгенде сен уже кандай адамдар менен дос болосуң, ал сенин характериңди ошол жерде уже аныктайт. Күчтүүлөр мененби, кесипкөйлөр мененби, же дагы бир башка кишилер менен кандай кишилер менен достошосуң, ошол жерде көбүнчө аныкталат экен. Бирок ошондо сен полноценный, толук кандуу взрослый жашоого өтүш убагында сен ойногонго дагы убакыт бар да. Жыргаганга, досторуң менен тияка барып, чындыгы досторду табуу доору. А сен ошол жерде түгөйүң тапканга же болбосо кесипкөйлөрдүн ишин изилдегенге дагы мүмкүнчүлүктөр болот. Себеби бул чыныгы дагы взрослый жашоо бул магистрал. Уже сен түштүң магистрал. Жашоого чыйыр жол, мүмкүнчүлүк десек болчудай. Ошондо балдарыңыздын тандоосун кандай карайсыз? Кесип тандоосуна? Мен баардыгына эле бизнесмен болгонго өзүм сунуштадым. Себеби бүгүн заман талабы биз капитализм дооруна түштүк да. А капитал деген сөз бул башка сөз. Капитализм бул акча менен сен мүмкүнчүлүктөрүңдү чоңойто аласың деген доор да. Анан капитализмге түшкөн өлкөлөр эч качан башка доорго түшө элек. Бириси Америка, жаралгандан баштап эле капитал доорунда жашап келатат. Ал жерде башка бизнесмен болосуң, же болбосо бир кесипкөй болсоң дагы капитализм доорунун өзүнүн талаптарын мен көрдүм да. Анан ошого мен үндөдүм балдарымдычы. Себеби патриот болуу өлкө үчүн бул жөн эле мугалим болуу же милиция болуу эмес. Патриот болуу сен өзүң кесибиңде канчалык мыкты болсоң дагы канчалык пайда алып келишиңде. Жөн эле сөз менен пайда алып келе албайсың. Канчалык кесипте, канчалык башка өлкөдө жашасаң дагы мамлекетке сен пайдаң тийип атса, сен ошондо балдарыңызды мектепти бүтүрүп, жогорку окуу жайды да бүтүрүп, андан ары бизнеске аракет кылгыла деген тарбия экен да. Туура, ошондой. Эми ушул ишкерлик кызыгат. Азыр Кыргызстанда биз жаштар арасында дагы ишкер болсом, кантип тезирээк акча таап кетсем деген жаштар бар. Ошолорго сиздин кеңешиңиз кандай? Кандай сапаттарга ээ болуш керек ишкер болом деген? Эмнеден башташ керек? Бир кыскача эле, бир кыска бир формуласын айтып берсеңиз. Мынандай да, кыска айтсам, бардыгы спортсмен болгусу келет, бардыгы чемпион болгусу келет, бардыгы дүйнөдөгү кесипти багындыргысы келет, бирок бардыгы багындыра албайт, туура? Себеп ал өзүнүн үстүнөн иштей албайт. А өзүнүн үстүнөн иштеш үчүн ошондой коомду табыш керек.
бизнес чөйрөсүндө ийгилик жараткан киши менен чогуу жүрүү анын максаты болуп эсептелиш керек. Же болбосо чоң ийгилик жарата албаса дагы бирок ошонун үстүнөн жүргөн кишилер менен чогуу коом түзүү. Себеби көп эле адамдар максатынан ажырап, максатына жетпей калган кишилер эмнеден? Бирок бардыгынын максаты бар. Биринчи класстагы баладан сурасаңыз, чоңойгондо ким болот десеңиз, сразу эле айтат. Милиция болом дейт. Себеби максаты бар. Сиз десе мен водитель болом дейт. Же болбосо президент болом дейт. Максаты бар. 40ка жакындап калган 35тин тегерегиндеги 30 жаштагы балдардан сурасаңыз, суроого жооп бере албайт. Себеби мурда коюлган максатын жоготуп коюшту. Эмне үчүн жоготуп коюшту? Себеби максат бөлөк, коом бөлөк. Күндө кечинде жолугуп алып аш жейли, күндө барып балык жеп келели, бул достук деп аталат. Алардын мамилеси. А бирок сиздин коомуңуз максатыңызга жетем десеңиз, чай ичкениңиз дагы, баняга түшкөнүңүз дагы, заграницага ойноп келгениңиз дагы бизнесмендер менен болуш керек. Өсүп аткан процесстин арасында сиз өсөсүз. Бизнесмен дегенде баягы чоң бизнесмен, чакан кичине бизнесмен деген айырмасы жок. Айырмасы жок, коомунда болуш керек. Бизнесте жүргөн адам менен болуш керек. Ошолор менен жүрүш. Ошолордун коомунда чогуу болгондо сиз унутуп калган максаттарыңызды эстетип турат. Тынбай. Себеби бул киши сиздин тегерегиңиздеги кишилердин бардыгы ийгиликтин үстүндө ийгилик жаратып атышат. Анан сиз өзүңүздү ойготуп баштайсыз. Токто, мен адашып калган турбайм. Тура. Кайра оңдонуп, кайра орусча айтканда корректировка кылып кетесиз өзүңүздү. Жалгыз кете албайсыз. Жалгыз аттын чаңы чыкпайт дейт. Ал жалгыз ат максатына жетпейт. Максатына жетсе дагы башка жактан чыгып калышы мүмкүн. Ишкерликте ийгиликке жетүү үчүн жанагы бизнес тренерлердин тренингдери, кандайдыр бир марафондору, чогултуп алып акча алып бизнеске үйрөтөм дегендери жардам береби? Ал ошол жанагы бизнес тренингтерди уюштурган кишилердин өзүнүн ийгилиги жаратылганбы? Вопрос ошол жерде турат. Анан чындап эле бирөөлөрдүн ийгилигин көрүп туруп, коуч же болбосо тренингтерди өткөрүп аткандар, мен алардан алысмын. Ийгилик жараткан киши ал асмандан түшкөн киши эмес. Ал күндөгү болуп аткан азаптардан өткөн киши. Ал сизге берген кеңеши кыска болот. Ийгилик жаратпастан сизди ийгилик жараттырам деген кишилер ал сизди узун жолго салат. Вот айырмасы. Себеби сиз бир эле багытка, мындайча айтканда, кыска жол менен жетсеңиз болот. Айланып, шашпай өмүрүңүз өткөнгө чейин 85 жаштагы жетсеңиз деле болот. 85 жаштагы жеткен ийгилигиңизден сиз рахат алдыңызбы? Маселе ошол жерде. Жана сиз жараткан азаптарыңызды өткөрдүңүз өмүрдө. Ошолордон сиз ошо өткөргөн өмүрлөрүңүздү, кетирген убакыттарыңыздын пайдасын сүрдүңүзбү калган өмүрдө? Сүрбөдүңүзбү? Ошол жерде. Ийгилик жаратып коюуда эмес. Андан сиз пайда да алышыңыз керек да, рахатын дагы сүрүшүңүз керек да, пенсияга чыккандан кийин. Же өлүм алдында жаратып калдыңызбы? Зачем аны? Вот дүйнөдөгү эң бай киши Стив Джобс неден өлдү? Ачкачылыктан өлдү. Туурабы? Бул эми биз көрдүк го. Бут эгерде тегерегиндеги кишилер алдабаса, биз көрдүк, айтып атпайбы? Менин өкүнүчүм акча тапканда болбоду деди го. Менин өкүнүчүм ушунчалык чоң дүйнөдөгү биринчи орунда ээлеген эң чоң бай адам 29 күндөн бери ачка жатам деди го. Мен ушунча күндөн бери менин өмүрүмдү өлчөп коюшту деди го. Ошол убагында рахат ала албай калды деп ойлойм да мен. Себеби ал ийгилик жаратты, бирок ийгилигинен өзү пайдаланган жок. Азыр башка кишилер пайда көрүп атат. Ошондой эле мен азыр бул жерде башка жакка өтүп кеттим. Чыныгы ийгилик жараткан, мисалы үчүн Аскарбай экебиз, Салымбеков. Вот суроо берсеңиз, нахады басып кетип атып эле сизге жооп берип коет болду, кете берет. Ол кишилерди мен басып жүргөн энциклопедиялар деп айта алам да, бизнестеги. Ходящая энциклопедия деп коебуз. Себеби
Алар ошол эле нерсе менен толтурулган. Алар коуч болбойт, алар убакыты дагы жок. Эмне үчүн акча айтыш керек? Макул акча. Эмне үчүн $500 айтат? Эмне үчүн $1,500 айтат? Эч кандай тапшырманы аткарбай. Жол көргөзгөнүнө чоң акча алуу, ал өзүнүн улутунун патриоту эмес. Мисалы үчүн ушундай ойлойм. Мен дагы өзүмүн эгерде патриотмун деп ойлосом, мен өлкөмдүн ичинде тапкан акча меники болсо, бирок берген советтерим өлкөгө бекер болуш керек. Эгер мен патриот болсом, ошондой эле мен чындап кыргыз келечегини чындап кооптуу, же болбосо өсүшүн кааласам, же болбосо өркүндөп бир алдыга жылышын кааласам, мен баардыгына бекер консультация беришим керек. Себеби биз 1 миллиардер менен биз өлкөнү оңдой албайбыз. Себеби канчалык күчтүү, билимдүү, чөнтөгүндө жанагы толтур акчасы бар балдар канчалык биздин өлкөбүздө көп болсо, анан бизнесмендер көп болсо, анан биз мүмкүнчүлүктөр көбөйөт да. Анан биз чоң экономика, дүйнөлүк саясатка аралашканга бизнес тарабынан мүмкүнчүлүк болот да. Түшүнүктүү. Анда бизге көпчүлүктү шыктандыра турган маегиңиз жана өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз тууралуу айтып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эң башкысы максатыңыздан тайбай, көздөгөн тилектериңизге жетиңиз деп каалайбыз. Маек куруп бергениңиз үчүн рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн Нобель курулуш компаниясынын директору Каныбек Акаев менен маектештик. Бар болуңуздар.